Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Өлкөдө чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтүлүүдө. Ишкерлердин жана дыйкандардын ишине арзандатылган пайыздагы насыяларды берүү менен мамлекеттин ички дүң продукциясы өсүп, жаңы жумуш орундары түзүлүүдө. Өндүрүштү өнүктүрүүдө, ошондой эле тамак аш коопсуздугун бекемдөөгө багытталган бир нече түрдүү арзандатылган пайыздагы насыяларды алуунун жол-жоболору кандай? Бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков, бизде конокто Мамлекеттик финансылык холдинг акционердик башкармалыгынын коому башкармалыгынын төрагасынын орун басары Улан Гаипов, ошондой эле суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин мал чарбасы жана ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиздер. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, арзандатылган пайыздагы насыяларды алуунун жол-жобосун байланышкан суроолоруңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Эфирдин жүрүшүндө биз түз жооп алып беребиз. Алгачкы сурообуз сизге болсун. Улан мырза, айтсаңыз, мамлекеттик финансылык холдинг жыл башынан бери ушул ишкерлерди колдоо максатында канча насыялардын түрлөрүн берип жатат? Саламатсыздар. Бүгүнкү күндө чакан жана орто ишкердикти региондордо өнүктүрүү саясатын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечимдерине ылайык Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги мамлекеттик финансылык холдинг аркылуу жеңилдетилген бюджеттик кредиттерди берип келүүдө. Бүгүнкү күндө 2 долбоор иштеп келүүдө. Бул Кыргыз Республикасынын региондорун экономикалык өнүктүрүү долбоору. Бул долбоор 2 жылдан бери ишке ашырылып келүүдө. Долбоордун негизги максаты мамлекет тарабынан чакан жана орто бизнести колдоо, региондордо туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу болуп саналат. Долбоордун алкагында бүгүнкү күндө бизнес ишкерлер ишканаларын кеңейтип, модернизациялап, жаңы жабдууларды алып, продукциясын көлөмүн көбөйтүп, жаңы ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлүп келүүдө. Буга чейин 2025 жылы бул долбоор региондорду өнүктүрүү фонддордун каражаттарынын эсебинен жүрүп келген. 2026 жылы бул мамлекеттик бюджеттин 1,5 миллиард акча каражаты бөлүнүп, бул долбоорго ишке ашырылды. Мөөнөтү боюнча, пайыздык чендер боюнча айтсаңыз, канча мөөнөткө берилет, анан баягы эң жогорку сумма канча суммага чейин ушул жеңилдетилген пайыздагы насыяларды ала алышат биздин ишкерлер? Шарттары боюнча жылдык пайыздык чен 2%, мөөнөтү 10 жылга чейин 20 миллион акча каражатын алууга мүмкүн. Анын ичинде жеңилдетилген мөөнөт 12 айга чейин. Бул региондорду өнүктүрүү болуп атпайбы? Анан бул Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында демек бул долбоор иштебейт. Туура, бул региондорду өнүктүрүү максаты болгонуна байланыштуу Бишкек жана Ош шаарлары кирген жок. Калган бүт региондор келди. Учурда ушул канча ишкерге колдоо көрсөттүңүздөр насыя берип? Биз 2025 жылы 245 ишкер колдоого алынып, 1 миллиард 200 миллион акча каражатын берилди. 2026 жылга 1,5 миллиард сом каралды. Бүгүнкү күнгө 174 миллион 200 миң сом түзгөн 24 долбоор жактырылып, тиешелүү жумушта жүрүүдө. Түшүнүктүү. Мыктыбек мырза, мына быйыл айыл чарба министрлигине жылдагыдан көп каражат бөлүнгөнү маалым. Ал дыйкандарды, кайра иштетүүлүүчүлөрдү жана өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгын колдоо максатында кандай болуп жатат? Азыр канча бөлүнгөн сумманын канча пайызын насыя катары берип бүттүңүздөр? Саламатсыздарбы? Негизи мына биздин министрлик аркылуу насыялардын түрлөрү, мисалы айыл чарбасын каржылоо долбоору 14, андан сырткары агроөнөр жай комплексин кредиттөө долбоору
бириккен товар өндүрүүчүлөрдү колдоо долбоору, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү, ошондой эле үрөнчүлүк питомниктерди өнүктүрүү долбоору, ошондой эле Чүй облусу Бишкек шаарында эт кластерин түзүү боюнча атайын долбоор, ошондой эле суу үнөмдөөчү суугат системаларын каржылоо долбоору, жанагы капельный орешение тамчылатып суугаруу деген сыяктуу. Андан сырткары айыл чарба техникаларыны лизинг аркылуу берүү деген ушундай долбоорлор менен жалпысынан биз 2026 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 10 миллиард 734 миллион сомду жалпысынан 10 миңдин тегерегинде фермерлер жеңилдетилген насыя алышты. Мындан сырткары бизде мына жакында эле өзгөртүүлөр киргизилген. Бул кечээ тактоо берсек эле бөлүнгөн сумманын канча пайызын түзөт? Мындайча айтканда, кээ бир насыялар револьверный деп коебуз, түшкөн акча кайра эле ушул тармакка кете берет. Негизи бизде жылдын башында 12 миллиард акча каралган болсо, анын 10 миллиардыны, мындайча айтканда 70-80% тегерегинде фермерлерге берилди. Кошумча акча дагы түшкөн акча кайра эле фермерлерге берилип кете берет. Баягы кредиттин төлөө мөөнөтү келгенде төлөнүп түшсө, ошол эле акча кайра фермерлерге берилип кете бере турган сумма менен бул дагы жылдын аягына чейин дагы көбөйүп кетет. Биздин жылдын башында 12 миллиард деп айтып атпайдымбы каралган. Бул жылдын аягына чейин 15 миллиард дагы көбүрөөк болуп, баягы түшкөн акчалар кошулуп кете бериши мүмкүн. Биз мындан сырткары мына ФСКда айыл чарба каржылоо долбоору бүгүнкү күндө акчаларыбызды бөлүнгөн акчанын баардыгын фермерлерге берип бүттүк. Аны башка долбоорлордон жылдыруу жолу менен керектүү жактарга кайра дагы кошумча берип атабыз. Бүгүнкү күндө мындан сырткары асыл тукум малдарды колдоо долбоору бар 3%дан деп. Ошол бөлүнгөн акчанын мисалы 1 миллиард 232 миллион сом каралган экен ошол долбоорго. Мунун биз 840 миллиондун тегерегинде фермерлер бүгүнкү күндө алышты. Аны биз 2 банкка бөлүп беребиз, Элдик банк, Айыл банкка. Элдик банкта бүгүнкү күндө акча калбай калыптыр. Ага карабастан биз жана берүүнүн тартибине да өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Буга чейин уй эле чарба, асыл тукум уй алууга эле берилип келген болсо, жакында эле мына министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынып, ал жерде жылкы, кой, уй, эчки чарбасына дагы ошондой жеңилдетилген 3%дан насыя алганга мүмкүнчүлүк болду. Эмне себептен азыркы учурда фермерлер кызыгуусу артып, 190го жакын өзгөчө мына 3%дан асыл тукум мал алууда каралган акчаны 190дон ашык фермер 3%дан насыя алыптыр. Бул жерде берүүнүн тартибинде дагы көбүрөөк жаңыдан баштаган фермерлерге бөлүнгөн акчанын 75% ошолорго каралган. Мисалы, бизде ар кандай түшүнүк болуп калат да, бул кредитти жанагы байлар эле алат, же болбосо колунда барлар эле алат, биз карапайымга жетпейт дегенде ар кандай комментарийлерди, сунуштарды угуп калабыз. Биз ошонусун эске алуу менен бөлүнгөн акчанын көбүрөөк пайызын жаңыдан баштаган фермерлерге стимул болсун деген максатта. Анын калган 10%-ны сырттан импорттоочуларга, 5%-ны жасалма жол менен уруктандыруу менен алектенгендерге шаймандарды алуу үчүн, андан 10%-ны асыл тукум статусу бар заводдорго, фермаларга берүүнү караганбыз. Мына 12 миллиарддан ашык акча каражат жалпысынан 10 миңден ашык фермерлерге берилди деп жатпайсызбы? Алардын ичинен эгер пунктка бөлүп карай турган болсок, багыттар кайсыл багыты көбүрөөк? Мал чарбачылыгыбы же өсүмдүк өстүрүүбү, кайсыл багыттар? Негизи ар бир тармак боюнча азыр баратат. Мен өйдөдө асыл тукум мал чарба боюнча кененирээк айттым. Мындан сырткары үрөнчүлүк чарбаныкы дагы, питомниктердики, ошондой эле жанагы 2% менен биздин жанагы тамчылатып суугаруубуз, же болбосо жанагы бириккен товар өндүрүүчүлөрдү колдоо долбоору, ушулардын баардыгын кошкондо биз 10 миңдин тегерегинде фермерлерге жеңилдетилген насыяларды көрсөтүп келатабыз. Эми угармандарга деле айтат элем, бүгүнкү күндө дагы банктарда ушул пайыз менен акчалар бар. Алуунун шарттарында көбүрөөк мурдагыдай кыйынчылыктарыбыз деле жок. Мурда насыяны ала албайбыз, анын бюрократиясы көп, кагаз иштери көп деп дагы ар кандай болуп келген. Биз ар бир ошол тоскоолдуктарды чечүүнүн жолунда буга чейин көп фермерлерде тоскоолдук болгон күрөө маселеси болушу мүмкүн эле. Мен күрөөм жок, ала албайм. Күрөөсү жок учурларда кепилдик фонд менен чечсе болот эле. Андан сырткары
буга чейин баягы асыл тукум мал алууда асыл тукум мал таппай калган учурлар болуп калды. Ошондой учурларда мына биз жаңы долбоору жанагы Бишкек чүйдөгү 3% бордоп семиртүүдө асыл тукум эмес мындай товардык малды алып туруп бордоп семиртүүгө да мүмкүнчүлүк болот, эт өндүрүүгө сунуштап атканбыз. Ушундай кандай фермерлерден бүгүнкү күнгө бизге сунуштар, сын пикирлер келип калса, ошонун чечүү үстүндө азыркы долбоорлор иштеп атат. Ошонун себебинен быйылкы жылы мындай берилген акчалар көбүрөөк фермерлерге жетип атат деген ойдомун. Буга чейин баягы бөлүнгөн каражат жаз мезгилинде айдап себүү учурунда берилип, анан жай мезгилинде түгөнүп калчу эмес беле? Анан демек азыр дагы дыйкандар барып кайрылып, ошол тиешелүү документтерин топтоп, анан насыяларды алууга мүмкүнчүлүк бар. Туура. Айыл банк, Элдик банк менен алардын өздөрүнүн жана негизи Айыл банктын дагы өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптарга ылайык параллель кредити болбош керек, күрөөсү болуш керек, төлөө мүмкүнчүлүгүн карап, мал ала турган болсо сарайын карап, жана ошондой талаптарына жооп берген учурда асыл тукум мал алганга же болбосо техника алганга, ошондой эле үрөөн асыл тукум мындай элита же болбосо биринчи репродукцияда үрөөн алганга мүмкүнчүлүктөрү бар, насыяларыбыз бүгүнкү күндө да бар. Эл арасында ушул жеңилдетилген пайыздагы насыяларды берүүдө тааныш билиштик роль ойноп кетип атканы айтылып келет. Сиздер бул боюнча кандай иш алып барып атасыздар? Эми азыр угармандар бар болуш керек. Негизи министрликтин ар бир райондо 40 райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары бар. Ошол алуунун тартибинде тоскоолдуктар болуп атса, кыйынчылыктар жаралып атса, кайрылса, биз жардам бергенге баягы мындайча айтканда эшигибиз ачык. Андан сырткары биз 1210 колл-центр ачылган. Ошонун алуунун тартибини кандай жол менен алабыз, тартиби кандай, кайсыл жакка кайрылабыз деген суроолору менен да түз кайрылса, биз ошол жарандарга жооп бергенге милдеттүүбүз. Колл-центрдин номерин айтып койсоңуз? 1210 номерлүү. Демек 1210 номуруна биздин жарандар акысыз баардыгы эле телефон менен түз кайрылса, ошол мен өйдө да айткан каржылоо долбоорлор, мамлекеттик колдоолорду алууну каалагандар түз кайрылса, баардык жол жобосун тартибини колдон келсе баардык алганга чейин коштоп биз жардам бергенге даярбыз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, бизге звонокту чалууларды кабыл ала албайбыз, андыктан бизге суроолоруңуздар болсо жазып жөнөтүңүздөр экранда көрсөтүлгөн номурга. Айтсаңыз, Улан мырза, жеңилдетилген пайыздагы насыяларды алуунун жол жоболору кандай сиздердин финансылык холдингдин талаптары боюнча? Бүгүнкү күндө мамлекеттик финансылык холдингдин сайтында керектелүүчү, суралуучу, талап кылынуучу документтердин тизмеси, ошондой эле контактный данныйлар бүт тиркелген. Ишкерлер региондордо өкүлчүлүктөргө кайрылуусу менен борбордук аппаратка да кайрылуусуга мүмкүнчүлүк бар. Алыскы райондордо онлайн түрүндө дагы документтер кабыл алынат. Мисалы баягы Баткен жергесинде дейли, алыскы облустардагы ушул ишкерлер сиздерден каражат алып ишкерлигин баштагысы келип атат. Алар кантип сиздерди таап кайрылышы керек? Кимге кайрылат ал жактан? Ар бир областта биздин өкүлчүлүктөр бар. Өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлери толук түшүндүрмө, толук проекттерди баштан аяк жүрүүсүнө жардам берип, документтерди чогултуусуна, бизнес пландарды түзүүгө бардык көмөк көрсөтөт. Сайттарыңыздар? Сайт мамлекеттик финансылык холдингдин сайтында бардык региондордун жана борбордук аппараттын кураторлордун жетекчилеринин телефондору бардык тиркелген. Насыяларды берүү үчүн холдингдин кандай талаптары бар? Талаптары бул бүгүнкү долбоордо сөзсүз түрдө өздүк салым болуу каралган. Бул иштеп жаткан ишкерлер 10%дан кем эмес, жана стартап проекттерге 30%дан кем эмес шарттар каралган милдеттүү түрдө, жана күрөө камсыздоо милдеттүү түрдө сөз болуу керек. Стартаптарды отпайсызбы? Бул жана жаңы ишкананы түптөп аткан ишкерлер да, алар эмне документтерин топтош керек ушул каржылоону алыш үчүн? Стартап проекттер кеңири бизнес план түзүп, кеңири бизнес планды
баштан аяк ошол бизнес проекция жүрүүгө канча убакыт керек, канча каражат керек, ошолордун баарын түшүндүрмө берип тапшыруу керек. Биздин мамлекеттик финансылык холдинг бул толук документтерди кабыл алган күндөн тартып 14 жумуш ишинде чечимин чыгарып берет. Бизден теле көрүүчүдөн суроо келип атат, арзандатылган насыяларды кайсыл банктан алабыз деп. Сизге окшойт. Негизи биз бардык эле насыялар элдик жана А банк аркылуу берилет. Ар бир филиалына кайрылуу менен, мен өйдө да айткан, айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору менен 6% менен 3 жылга берилүүчү кредиттин жалпы суммасы бүгүнкү 5 миллиард болчу. Бүгүнкү күнгө уже акчалар калбай калды. Ал жерде да бир топ фермерлерге мүмкүнчүлүктөр болду. Биз бул айыл чарбасынын каржылоо долбооруна кошумча акча каражатын бөлүп атабыз. 3%дык асылдык мал чарбасында дагы элдик банкта калбай калыптыр. 344 миллион айыл банкта калган экен. Азыр дагы фермерлер, угуп аткан фермерлер болсо, сиздер дагы барып, дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мен өйдө да айттым, буга чейин уй чарбасы эле болуп келген болсо, бүгүнкү күндө башка кой, жылкы, топоз чарбалары, эчки чарбаларда дагы асыл тукум чарбаларга байланган. Сиз асыл тукум мал алууну калагандар бардык процедуралардан өткөндөн кийин банктардан сиз ошол асыл тукум статус алган чарбалардан мал алышыңыз керек. Биз сапаттуу малды Кыргызстанга жайылтуу максатында. Экинчи жагы, Европадан же болбосо башка мамлекеттерден асыл тукум импортерлор бар. Алар алып келип берген малды дагы келишим түзүү менен алганга мүмкүнчүлүк болот. Шарттары көбүрөөк фермерлер кайрылганда биз кайдан мал алабыз, кандай жол жобосу, кандай, канча пайыз менен, каникулу канча деген ушундай көбүрөөк суроолор болот. Ошон үчүн мен кайталап болсо дагы айтып кетүүнү туура көрдүм. Мындан сырткары агро өнөр жай комплексин кредиттөө бул 6% менен 5 жылга. Бул деген 18 кластерибиз бар. 18 кластердин ичинде картошка, жүн, ошондой эле эт, сүт, ушундай айыл чарба продукцияларынын 18 кластер түзүлгөн. Бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоорунда бул сиз бириккен кооперативдерди колдоо болчу, стимул болсун, жер менен биригүүнү, техника менен, мал чарбасы менен биригүүнү сунуштаганбыз. Булда дагы биз 6% менен 5 жылга кредит берүүнү сунуштаганбыз. Ошондой эле мен өйдө да асыл тукум малды каржылоо долбоорун кененирээк айттым. Кийинкиси үрөнчүлүк жана чарбаларды жана питомниктерди каржылоо долбоорунда бул көбүрөөк үрөнчүлүк статус алган чарбаларга жана питомниктерге биринчи репродукция же болбосо элита үрөндөрдү алып келүү үчүн ошолорго берүүнү сунуштаганбыз жарандар үчүн. Кечиресиз Муктар мырза, мына азыр бардык тармакта санариптештирүү активдүү жүрүп жатпайбы? Биздин өлкөдөгү иш алып барган банктар деле бир нече мүнөттүн ичинде жумуштардын бардыгын аралыктан бүтүрүп, тез аранын ичинде насыяларды берет. Сиздер да ушундайды пландап атасыздарбы? Элдин бардыгын баягы кезек күттүрүп, убара кылбастан бардык жумуштарды аралыктан бүткөрүп, анан тез аранын ичинде ушул насыяларды алууну жеткиликтүү кылуу боюнча. Туура. Бул боюнча биздин атайын платформа иштелип чыкты, жаңыдан иштелип чыкты буюрса. Өзгөчө мына айыл чарба каржылоо долбоору 14-тө ошол иштеп баштады. Бул айдыйкан платформа. Ал жерде деген фермер өзүнүн малы боюнча, жери боюнча, техникасы, сарайлары боюнча маалыматтарын ошол жактан эле киргизет. Банктарга да жеңил болот. Аларды изилдөөсү, бүт материалдарды чогултуусу, документ бюрократия кыскартуу максатында алардын маалыматынан кароо менен тез арада кредит алганга мүмкүнчүлүк боло тургандай платформа иштеп чыктык. Ал платформага калган дагы биз долбоорлорду киргизүү, кошуу боюнча азыр иштер жүрүп атат. Мындан ары биз ошол айдыйкан база, мындайча айтканда платформа менен кредиттерди берүүнү сунуштап келебиз. Мен азыр теле көрүүчүлөрдүн суроолорун кыскача окуп өтөйүн. Анда малга жем чөп ташыганга, портер алганга бересиңерби? Барсак көнбөйт деген суроо жүзүп өткөн экен. Бул жерде биз көбүрөөк муну техникаларды лизингке берүү боюнча сунушталыптыр. Чындыгында бул сумма берилген лизинг боюнча, айыл чарба лизинг боюнча пайыздык чени 6% менен кредиттик берүүнүн убактысы 7 жылга лизинг
берилген лизингде элдик банк аркылуу 205 миллион сомго бөлүнгөн акчанын баардыгын уже бүгүнкү күндө техникаларга кредиттер берилди. Себеби биз буга чейин жанагы кандай десем, жыл башында айдап себүү иштеринде техникалар керектүү учурларда көбүрөөк бул биздин акчаларыбыз толук түрдө пайдаланды. Биз ушундай жакшы пайдаланылган насыяларды кээ бир долбоорлордо ишке ашпай же болбосо освоение деп коебуз, болбой аткандарды буларга жылдыруу менен кайра дагы фермерлерге көбүрөөк жардам берип көрсөтүүнүн үстүндө Кийинки суроону окуйн анда. Соода саттык менен иштеген базарчыларга бересиздерби деген суроо экен. Андан кийинки суроо: кайсы банкка барсак болот, жеңилдетилген насыя, техника, мини экскаватор алайын дедим эле деген баягы суроолор экен. Мүстүрдөн кайра кайталап кыскача жооп берсеңиз болот. Бул мындай, соода саттык менен болгондо биздин жана кластерлерибиз, кластерлер өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр жана соода саттык менен алектенгендер. Ушуларды биз бириктирип кластер түзүп атабыз. Бизде азыр өзгөчө болуп аткан эт кластери менен кластерлер түзүлүп атат азыркы учурда. Кайрылып биз ошол өндүрүп берген биздин өндүрүүчүлөр сельхозпроизводителдердин өндүргөнүнү сатып бере турган болсо, аларга дагы 3% насыяларыбыз бар. Кийинки суроону окуп өтөйүн. Анда залог жок деп, киреше жетпейт деп бербей коюп жатышат. Негизи бардыгына ушул күрөө талап кылынбайбы? Бардык насыяларда күрөөлөр бар, бирок муну чечүү жолу менен кепилдик фонд менен 5 жылга же болбосо 7 жылга кредит ала турган болсок, ошонун баарына 1% менен анын маселесин чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Улам мырза, мына сиздердин финансылык холдинг кайсыл тармактар боюнча насыялоону жүргүзөт? Кайсыл багыттарга бересиздер? Артыкчылыктуу багыттар болуп бул туризм, жеңил өнөр жай, өндүрүш, саламаттык сактоо, билим берүү тармагы, энергетика тармагы, айыл чарбасында бул продукцияны кайра иштетүү жана сактоо багытына берилет. Документтерди ушул кароо негизи канча мөөнөттү талап кылат, канча күндүн ичинде документтерин топтогон ишкер сиздерден каражат ала алат? Бизге суралган документтерди толугу менен алып келип тапшырган күндөн тартып, арызын жазган күндөн тартып 14 иш күнүндө чечим кабыл алынат. Күрөө талап кылынат? Күрөө сөзсүз түрдө талап кылынат. Жетпей калган жагына кесиптешим айткандай кепилдик фонд аркылуу кепилдик алса болот. Эгер ошол насыяны төлөө мөөнөтү келген учурда ишкерлер төлөө учурунда бир кечиктирүү болсо, аларга кандай чаралар көрүлөт? Мөөнөтүнөн өтүп кеткен карыздарды өндүрүү боюнча өзүнүн талаптары бар. Бул билдирүү берилет. Анан биздин ички нормативдик документтердин алкагында сот аркылууга берүүгө биз муктаж болобуз. Бир адам бир нече ушул жеңилдетилген пайыздагы кредитти, насыяны ала алабы? Сизге да тиешелүү? Кредиттик тарыхында кайтаруу мөөнөттөрүн жок болсо, өз убактысында, өз мөөнөттөрүндө кайтарып бизнес проектин ишке ашырган ишкер болсо, ал кайра алууга мүмкүнчүлүгү бар. Себеби бул долбоор кайтып келген чогулган акча кайра эле ушул багыттарга кайра эле берилет. Сиз кыскача. Бул боюнча параллелдүү кредити болбош керек деп биздин Айыл банк же болбосо Элдик банк аркылуу талаптары бар. Булар ички тартибинде биз атайын берүүнүн тартибин бекитип бергенбиз, бирок банктардын да өздөрүнүн талаптары бар. Сизге суроо экен, кыскача окуп өтөйүн. Долбоор даярдап беришеби 2% насыяга дейт. Сөзсүз түрдө долбоор талап кылат да. Бизнес долбоор проект сөзсүз түрдө өз тараптан даярдалыш керек. Себеби дегенде бул ишкердиктин өзүнүн бизнес проектисин баштан аяк жумуш алып баруудагы өзүнүн көз карашы, өзүнүн чыгымдарды, бардык боло турган жумуштарды билүү зарыл да. Ошол себептен өздөрү түзүп, сөзсүз түрдө баягы татаалдаштырылган түрдө эмес, жеңилдетилген түрдө өздөрүнүн түшүнүгү боюнча эле баштан аяк эмне керектүү, кантип жумуш алып барарын жазып келсе, биздин
ишкерлер Финхолдингдин кесиптемелер жардам берет. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, жалпысынан 24 ишкердин долбоору бүгүнкү күндө жактырылды деп. Сиздерге бөлүнгөн сумма каражат 1,5 миллиард сом экен. Жыл соңуна чейин анын бардыгын ишкерлерге берип жетишесиздерби? Бул мен жана айтып кеткендей долбоор региондорду өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен келип жүрүп келген. Анан региондордогу социалдык жана инфраструктуралык түзүмдөрдүн долбоорлордун муктаждыгы көбөйгөнүнө байланыштуу фонддордун эсебинен каржылоо токтоп, бул май айында чечим кабыл алынды. Ошол күндөн тартып бүгүнкү күндө мына 24 долбоор кабыл алынды. Бүгүнкү күндө региондордо долбоорлор көп каралууда. Буюрса бардык сумма өздөштүрбөсөк дагы, бирок жакшы эле ишкерди колдоого алабыз деп ишенебиз. Мына насыя берүүнүн эми жыйынтыгы кандай көзөмөлдөнөт? Насыя берген күндөн тартып биздин региондордо өкүлчүлүктөр, борбордук аппараттагылар мониторинг жүргүзөт. Сөзсүз түрдө баштан аяк барып проектисини карап, жардам керек болгон маалда жардам берип, ошо менен көзөмөлдөө жүргүзүлөт. Түшүнүктүү. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Биздин WhatsApp номурга келген суроолоруңуздарга эфирден кийинки маалда жооп берүүгө аракет кылабыз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүнө жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде ишкерлер жана кайра иштетүүчүлөр жана дыйкандарга берилип жаткан арзандатылган пайыздагы насыяларды алуунун жол жоболору тууралуу сүйлөштүк. Эфирде сиздер Элтердин YouTube каналынан жана Facebooktагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.